бардыгыңарга. Ушу март айына календарный планга Евразиялык экономикалык биримдикте бизде бүгүнкү күнү 62 адам иштеп атат. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында жүздеген машина текшерилип атат, жүздеген машина өтө албай турат. Мына ушулардын ишти алып бара албай тургандыгын жөнүндө 200 миңден 300 миңге чейин айлык алып, бир маселени көтөрүп, ушуну чечкенге жарабаган адамдардын баарын кайра ушу жерге чакырып, парламенттен жумуш ордун карап, ишти билген, чече ала турган адамдарды ошо жакка жумушка жөнөтүү боюнча март айына киргизип койсоңуз суранам. Рахмат. Айман-Нуру Кадырбеков. Бир сөз бар го, жанагы 10 жыл кийинкини ойлосоң баг эк деген. Жакшыдан бак калат, жамандан жүрөгкө так калат дейт. Көп өлкөлөр жолдорун бузуп, атайын оюн зоок кыра турган аянтчыларын бузуп, ошол жака бак тигип атат. Анткени экология маселеси, ден соолук маселеси. Быйыл бир жашыл Кыргызстан деген темилге көтөрүлү. Анткени бир эле сезон, бир эле шанс. Жаз айында көчөт отургузуп калсаң, отургузуп калдың, болбосо ошол менен кийинки жылга чейин шансты колдон чыгарасың да. Монголия бир жылда 1 миллиард дарак отургузабыз деген план койду. Биз жогорку кеңеш ушул демилгенди көтөрөлү, өкмөткө тапшырма берели. Быйылкы айыл өкмөттөрүнүн, акимдердин иштегендигин баалаган критерийлердин арасында канча бак отургузду, канча түп көчөт отургузду, ушуну да кошолу. Анан демилгечилерди тарталы. Биз Айман-Нур фракциясы ушунун токтомдун долбоорун даярдап берсек, март айында ушуну контролдосок абдан жакшы болот эле. Бюджеттен акча бөлүнсүн, анткени сапаттуу көчөттөрдү алып бериш керек. Анан аны дагы ашыкча баа менен эмес, баягындай 9 миңден Польшадан алып келгендей. Муну да контролдош керек, бирок бул өтө маанилүү. Бизде тасталар аябай көп болуп атат. Тажикстанды караңыздар чек арада, Өзбекстанды караңыздар, ал жакта жашыл бак, а бизде болсо такырайган таллар болуп атат. Өтө маанилүү, ушул жашыл Кыргызстан демилгесин колдоп бериңиздерди өтүнөм. Рахмат. Коомчулукта бир топ көйгөйлөр жаралып, ошонун арасында өзүңүздөр билесиздер. 10 класста багы Лебединовка мектебинде гимназия номер 1 мектеп боюнча айткым келип турат да, мына жерде. Бул жерде Алмаз Ахунжанович 24 ата-эне ушу Садырбаева Жылдыз деген эжекени кайра мектепке алып келүү боюнча кол коюп сунуштарын берип атат. Ушу номер 1 мектеп боюнча ушуну ишин текшерүүгө алуу, ошол эле коомдук активисттер чыгып атат. Мугалим 30 жылдык стажы бар мугалимди ошол жерде жанагы балдар, тентек балдар сөгүп, ушунчалык бир жаман сөздөр менен айтып кеткен да. Ага болушуп, ата-энеси дагы жаман сөздөр менен сүйлөп атат. Ошондуктан мугалимдерди сыйлабаган коом эч качан өнүкпөйт. Ошондуктан бүгүнкү күнү биз мугалимдерибизди коргоп ала турган мыйзам жазганга чейин бар мына ушундай акыбалга келип турабыз да. Ошондуктан мугалим деген 25-30 балага бир мугалим ошол жерде сабак берет. Мен айтып кетет элем ата-энелерге дагы. Ар бир ата-эне үйдө баласына тарбияны бериш керек. Мына ушу мектепти контролго алып, текшерип, кайра ушу мугалимибизди өз ордуна алып келип коюшуңарды коомчулук талап кылып атат. Мен сиздерге дагы ушуну протоколдук тапшырма берет элем.